Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз өспүрүмдөрдүн репродуктивдик ден соолугу тууралуу сүйлөшөбүз. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аныктамасы боюнча репродуктивдик ден соолук бул репродуктивдик системага таандык болгон жашоонун бардык баскычтарындагы физикалык, акыл эс жана социалдык чыргалчылык абалы. Адамдын курагынын маанилүү учуру бул өспүрүмдүн организминдеги органдардын жана системалардын өсүп өнүгүүсү башталган мезгил болуп саналат. Эркектердин репродуктивдик ден соолугу бул тукум улоого, башкача айтканда дени сак баланы бойго бүтүрүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Өспүрүм эркек баланын организминдеги бардык өзгөрүүлөр жумурткалыктар тарабынан иштелип чыгуучу жыныс гормону тестостерондун таасири астында жүрөт. Эркек баланын бою өсөт, булчуң массасы көбөйөт, жумурткалыктар жана жыныс мүчөсү жетилет. Жыныс органдарынын аймагында, колтукта түктөр пайда болот. Андан кийин бетке, болочоктогу сакал мурут чыгат. Үн өзгөрөт. Баланын ичке үнүнөн акырындап өзгөрүп жооноюп, эркектин үнүнө айланат. Эркектердин репродуктивдик системасынын негизги милдети эркектердин жыныс клеткаларынын сперматозоидтерди иштеп чыгуу болуп саналат. Аялдардын репродуктивдик ден соолугу бул тукум улоого, башкача айтканда дени сак баланы бойго бүтүрүү, көтөрүү жана төрөөгө болгон жөндөмдүүлүк болуп эсептелет. Өспүрүм кыздын организминдеги бардык өзгөрүүлөр жумурткалыктар тарабынан иштелип чыгуучу жыныс гормону эстрогендин таасири астында жүрөт. Булчуң жана скелет системасы өсөт, безеткилер пайда болот, сүт бездери чоңоёт. Жыныс органдарынын аймагына колтукка түктөр чыга баштайт. Ата-эне кызга алдыда келе турган айыздар тууралуу алдын ала айтуусу керек. Ар бир өспүрүм үчүн келечекте ал дени сак балалуу болушу үчүн өзүнүн репродуктивдик ден соолугун кантип сактоо керектигин билүүсү маанилүү. Ата-энелердин милдети балдарынын репродуктивдик ден соолугуна кам көрүүсүнө жардам берүү болуп саналат.